Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен китеп окуу эмне үчүн маанилүү деген теманы улайбыз. Буга чейин биз сиздер менен китепти кандай окушубуз керек, китеп окуу эмнеге пайдалуу деген көп сериядагы сабактарды өттүк. Бүгүн сабакты жыйынтыктап айтсак, китеп окуу адамдын акылына акыл кошот, мээнин иштөөсүн жакшыртат, депрессияны азайтат, стресске адам эч качан учурабайт, уйкусуздуктан арылтат, кызыктуу адамга айланасыңар, эс тутум, ой жүгүртүү жакшырат, жазуу, сүйлөө маданияты өсөт, сөз байлыгыңыздар кеңейет. Урматтуу окуучулар, күнүгө өзүңөр сүйгөн чыгармалардан 30 же 20 бет окуп турсаңыз, анда сиз мыкты окуучуга айланасың. Ал эми ата-энелер болсо кичинекей балдарына күнүгө 15 мүнөттөн китеп окуп берүү баланын аң сезимин өстүрүп, сөз байлыгын кеңейтет. Урматтуу окуучулар жана ата-энелер, бүгүн мен сиздерге Гапыр Мадаминов агайдын Акыл эмгеги маданияты деген китебиндеги китеп окуунун пайдасы тууралуу кыскача айтып бердим. Эми сиздерге мен окуган адамдын макетин көрсөткүм келип жатат. Окуган адам кандай болот деген суроо пайда болот да. Окуган адам, мынакей биз мындай макет тартып алдык. Бул окуган адам кандай болот десеңиз, окуган адам эң биринчи ал көп нерсени билет. Билген адам ой жүгүртө алат. Ой жүгүрткөн адам бардык нерсени кенен түшүнөт. Түшүнгөн адам аракет кылат. Аракет кылган адам дайыма алдыны көздөй өнөт экен, урматтуу балдар. Өңгөн, өскөн адамдын аң сезими терең болот. Мына ушундай аң сезими терең адам коомго пайда келтире алат. Көрдүңөрбү балдар? Биз коомдо керектүү адам болуш үчүн бардыгыбыз китеп окуп, акылыбызды өстүрүп, сөз байлыгыбызды кеңейтип, китеп ааламдагы жакшы нерселерди көрсөтөт деген накыл сөздү өзүбүздүн оюбузга бекем сактап, дайыма кызыктуу китептерди, улуу окумуштуулар, улуу педагогдор жазган китептерден сунуштарды алып, китеп окуганды унутпайлы.